YouTube колдонуучулар жана ошондой эле комуз үйрөнчүлөр. Кудай буюрса, аста разы турган арыбыз Илмирбек агабыздын Аруу затым деген чыгармасы. Өзүңүздөр билгендей, бул сүйүлөрү жөн гана куплеттигер. Жанрга бөлсөк. Экинчиден, булур кашыл жерден базылат. Караңыздар. Кербезим дегенде бул ля, анан си, анан до, ре, ми, фа, соль 5-чи позициядан ойнолот. Азыр буралышын көргөзөм. Буралыш ортосу ля, эки чети ми. Буларды өзүңүздөр билгендей биз 3 этап менен разбор кылабыз. Биринчи этабы эң жөнөкөй. Аруу затым айланайын мага бир жолу деп сол жагын нотасы базылат. Экинчиси аруу затым айланайын. Үчүнчүсү уже профессионалдуу аккорд, лига, фаршлактар менен коозураак жетип баштайт. Биринчиси эң жөнөкөй, экинчиси бир аз кыйыныраак, үчүнчүсү уже татаал болуп калат. Анда эмесе даяр болсоңуздар, аруу затым үйрөнгөнгө даяр болсоңуздар, азыр комуздун кайсы нотага толук кандай кылып бураларын көргөзөм. Андан кийин биринчи этабынан баштайбыз. Анда эмесе кеттик. Анда эмесе мындай. Караңыздар, ортосу ляга бурайсыздар. Асты жана үстү окшош. Кварта үн, төрт үнгө. Ортосу ля, эки чети ми. Эч шашпаңыздар, эң биринчи комуз тура болуш керек, Комуз ушуну бурап аласыздар дагы, мына ортосу дагы бир жолу. Же слух менен угуңуздар, мына кет 5 жолу. Сиздер да кайталаңыздар, эки чекеси. Üstü. Тағы ошентип бурайсыздар дагы. Бир шилтем. Келиңиздер, эми бардыгын аткарып бүттүк. Кудай буйрса. Эми бир жолу басылышын көргөзө кетейин. Ля си до ре ми фа соль. Дагы бир жолу. Ля си до ре ми фа соль. Эң жерге барып отуруңуздар, өзүңүздөргө эч кандай алаксыбаңыздар. Убактыңыздарды бир аз эле алат. Бирок 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай башка толтура балдар менен чогуу комуз кружокко же комуз сабакка баргандан көрө сиздерге совет берем. Ушуларды астыңыздарга коюп алып, тынч үйрөнсөңүздөр, бир күн убактыңыздарды бөлсөңүздөр, целый бир ырды өзү алдынча отуруп үйрөнүп аласыздар. Албетте башында кыйын болот, башында бир аз татаал болот, бирок бара-бара чертип, ноты мен кандай чертсем так ошондой чертсеңиздер, бара-бара көнүп кетесиздер деген ойдомун. Бул видеону көрүп атсаңыздар, сиздин жакындарыңызга, туугандарыңызга комуз чертип көптөн үйрөнө албай жүргөн тааныштарыңыздарга жөнөтүп коюңуздар. Анда эмесе кеттик, биринчи өрөөнөн баштайбыз, Биринчи өрөөнө жалаң ылдый чертебиз. Жалаң ылдый. Эч кандай шашпаңыздар, кооздойм, кооз кылып чертем деп оролдоңуздар. Биринчи этаптан өтмөйүнчө, экинчи, үчүнчү этапка өтпөйбүз. Бирди бүтөбүз азыр. Анда эмесе кеттик. Кеттик. Нота миден башталат. Ми бош нота үстү, анан ля, анан си. Аруу затым ай чырайым аппагым. Эми караңыздар. Аруу затым ай чырагым аппагым. Оп, оңой көрдүңүздөрбү? Эми нота менен ля 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 си 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 до ре до си до. Экинчиси сени көрүп мен тазара баштадым. Бул экинчиси бүттү. Эми үчүнчүсү